энергиясы ошолордун учурунда биз минуска кетип калып атабыз. Анткени ал эмне, мисалы мен коркунучту себепсиз бир коркунучту көтөрүп жүрүм. Момунан корком, мен муну киргизип койгом. Момунан корком, муну да киргизип койгом да. А когда мен бир ишти бүтүрө бердим, момунан коркуп атам да. А булар кереги жок энергиялар, булар лишний. Муну институтунан биз чыгарып коюшубуз керек. Анткени биз учурдабыз да. Ушул жерде жанагы техниканы айтып өткөндө да бир айтып өттүм эле. Мисалы, азыр сиз экөөбүз бул жерде эфирде сүйлөшүп отурабыз да. Бул саат 16:03 болгон окуя болуп атат да. Мен ушул окуя менен кечки 21:de да ушул окуя менен болуп атсам, бул туура эмес да. Анткени кечки 21, кечки 9 бул сенин жатаарга даярданган учуруң. Бүгүнкү күндө кылган иштериңе галочка коюп эс алуунун учурундасың. Бирок мен саат 4-те болгон окуя, Гүлзаттын же болбосо дагы Нур кыздын окуясы менен жүрсөм, бул туура эмес иш да. Көрдүңүзбү? Ол бүткөн иштин жыйынтыгын чыгарып, галочка коюп түртүп коюшубуз керек. Бул дагы жанагы жашоодогу ыраттуулуктун белгиси да, маанисин айткым келип атат да. Ушул нерсе да. Мен эмне мисалы үчүн бүйөм менен мамилем начар болуп атат. Ошону мен ушул ситуация аркылуу оңдой аламбы? Менин 26-сында төрөлгөн, мен бүйөм 20-сында төрөлгөн деген суроолорго да жооп болобу? Болот, сонун болот. Эмне үчүн дегенде бизде оң жана терс энергиялар бар да. Бул дагы сунушталат да. Бул жашоого келгенде биздики монун бардыгы сабак. Мисалы ошо жолдошуңуз менен келишпестик болуп турса, бул биздин сабагыбыз да. Бул сыноо эмес. Бул сабак мага. Бир секунд. Муну Макбурат, сиз ушул суроолоруңузду WhatsAppка жазып, анан балким эфирден сырткары деле сизге жооп бере алабыз, Ошо өзүңүздүн мамилеңиз жөнүндө жасасыз. Анан сизге WhatsApp'тан чалып болсо дагы сизге байланышабыз, Анан ушул нерсе ушундай консультация алган 600 сом болот экен. Ошону ушул номердеги М-банкка которуп, анан өзүңүз жөнүндө жакшы разбор алып алсаңыз болот. Анан азыр биз эмени сиз балким үй бүлө жөнүндө түз эфирден айткыңыз келбейт чыгар. Ошондуктан балким эфирден сырткары дагы биз номерин жазып коебуз, ошол номерге жазып билсеңиз болот. Анан азыр карыздан чыга албай жүрөм. Ошо карыздан чыга турган жолдорун айтып бере аласызбы дептир Аида Рускулова деген. Анан сизге салам айткандар көп болуп атат. Салам, чоң салам айтам. Жалындуу салам айтам. Мен ыраазымын. Макбурат жаап атат. Эме акча табуунун жолдорун да биле алабы деп бирөө жаап атат. Так. Закир деген чалыптыр 1810. Закир жанагыдай 600 сом ушул эмеге номерин айтабыз. Ошол номерге төлөсөңүз сиз жөнүндө жакшы маалымат айтып берели. Өзүңүзгө эме жөн жакшы пайда болот деп ойлойм. Сиз номерди кайталап туруп анан бир суроого жооп берип коесуз. 700-01-01-81 номерине чалыңыз, жазыңыз, WhatsApp номерине жазыңыз, жооп берет азыр учурдан. Ооба, ошол жанагы плюс менен минусту уланталы, Кандай болгондо адам плюста турат? Негизи минустан кантип чыгыш керек? Плюска адам плюста жүргөндө бактылуу сезип атабы ошондой өзүн? Же кандай болот? Плюста жүргөн менен минуста жүргөндүн белгилери кандай болот? Адам ушунчалык жөнөкөй, ошол эле учурда татаал. Ушунчалык жөнөкөй, бирок өзүбүз татаалдаштырып алабыз. Анан ошо татаалдаштырып аябай моундай кылып алып туруп, анан ошондон чыга албай калабыз да. Анын болсун жанагы жипти мынтип suuruganda өзүнүн ордуна мынтип suurуп чыга албай калабыз. Чаташып калды да мындай. Аны бирок өзүбүз жаратып алганбыз. Билбестиктен. Ал менен оң жана терс сапаттар эмес, ал мендеги турган турпатымдагы. Мисалы бирөө анализ жүргүзө албайт. Биз баарыбыз анализ жүргүзөбүз, бирок андай энергия менин ошондой сапатым жок. Же болбосо менин ойлонуу сапатым жок. Понимание, түшүнүү сапатым жок. Ушул жерлерден биз келип чыгабыз да. Мисалы жанагы мынтип айтат да, кантип акча таптык? Акча, баардыгыбыз акча бул энергия. Акча деген биз акча деген сөздү көрүп атабыз. Акча бул энергия, бул прана. Эгер адам демдүү, кубаттуу болбой турса, каяктагы акча? А эгер бул энергия, бул тартылуу күчүнө, тартылуу түртүлүү күчүнө да демдүү болуп турганда, отургусу келбей, уйкусу келбей, жаткысы келбей, чуркап турган адамда акча куюлуп турат. А эгер тормоз деп, андай эмес, мындай эмес деп мынтип турган адамда акча жок. Болбойт. Ал күнөөлүү, бул күнөөлүү деп отурганда ал нерсе иштебейт. Ошол эле минуста. Мисалы абалыбызды кантип билсек болот деп атпайбы? Эгер сизде азыр бирөөнү кылган ишиңизден результат жок болуп атабы, значит сиз минустасыз. У вас сейчас депрессия, стресс, коркунуч, страх, алдыдагы жолду көрбөй турам. Эгер мамиле менен доомат коюп